Занял первое место во втором дивизионе и в этом году выступает в первом дивизионе. Команда Республики Киргизия. 2022 жылдын 8-август күнү танк биатлону 2022 мелдешине чейинки дивизиондор арасында танкалардын түстөрүн жана айлампага чыгуу тартиптерин аныктоо үчүн чучугулак өткөрүлдү. Ага ылайык Кыргызстандын танкисттери жашыл түстөгү танк менен 3-чү тайпада Россия, Кытай, Белоруссия мамлекеттеринин командалары менен ат салышмакчы. Мелдештин алгачкы баскычы өз-өзүнчө жарышуу деп аталып, 13 август күнү 1-2 тайпадагы командалар жарышса, ал эми Кыргызстан командасы катышуучу 3-чү тайпанын жарышы 14 август күнү өткөрүлөт. Ошондой эле Кыргызстандын командасы мелдеш өтүүчү айлампадагы тоскоолдуктарды бир сыйра текшерип чыгып, эрежеге ылайык жыгытууга тыюу салынган мамыларды, алыс каралыктан атуучу буталарды көздөн кечиришти. 20 секундтан өтүп кетсе, автоматически уже бир штрафной. Кыргызстандын командасы Алабино оюн майданына келгенден бери танка менен бир сыйра атуу жана ылдам жүрүү көнүгүүлөрүн аткарган болсо, мындан ары мелдеш башталганга чейин өздөрүнө бөлүнгөн танкаларды тыкыр текшерүүдөн өткөрүп, оюнга даяр абалга алып келишет. Кыргыз танкисттери толугу менен алдыда боло турган мелдешке даяр.